11 bölüm. Ошондо наамалык Сопар мындай деп жооп берди. Көп сөз кантип жоопсуз калсын? Же көп сүйлөгөн адамдыкы эле туура бекен? Сенин маңызсыз сөздөрүң адамдардын оозун жабалабы? Же ооз көптүргөн сөздөрүң үчүн сени уяткарып койчу адам жок бекен? Сен менин оюм туура, сенин алдыңда мен тазамын дедиң. Эгерде Кудай сүйлөсө, ал сага каршы сүйлөсө, сага адамдын акылы жеткис терең сырларын ачса, анда сен эки эсе жазаланат элең. Ошондуктан билип кой, Кудай сенин кээ бир мыйзамсыз иштериңди эсине алган жок. Кудайды сен изилдөөң менен таба аласыңбы? Кудуреттүү Кудайды толук түшүнө аласыңбы? Ал асмандан да бийик. Эмне кыла аласың? Ал өлгөндөр жаткан жайдан терең. Эмне биле аласың? Анын ченеми жерден узун, деңизден кенен. Эгерде ал өтүп бара жатып эле кимдир бирөөнү туткундап алып, жазага тартса, ага ким каршы чыга алат? Анткени ал калпыч адамдарды билет, мыйзамсыздыкты көрүп турат. Анан кантип ага көңүл бурбай койсун? Жапа эшектен адам төрөлбөгөндөй эле, акылсыз адам акылдуу боло албайт. Эгерде жүрөгүңдү өзгөртүп, Кудайга колдоруңду сунсаң, эгерде сенин колуңда күнөө болсо, бирок аны жоюп койсоң, өз чатырыңда мыйзамсыздыктын жашашына жол бербесең, анда жүзүң жарык болот. Бекем болосуң, коркпойсуң. Ошондо сен кайгыны унутасың, аны агып кеткен суудай эскересиң. Өмүрүң чайыттай ачык, күндөн да ачык болот. Таң сыяктуу агарасың, тынч жашайсың. Анткени үмүтүң бар. Сен коргоодосуң. Ошондуктан тынч уктай берсең болот. Жатканда сени эч ким коркутпайт. Көпчүлүк сенден ырайым издейт. Ал эми мыйзамсыздар карайлап калышат. Баш калкалар жайынан айрылышат. Үмүттөр үзүлөт.